Bismillah деп sizler menen başlayabız. Urmattуу dostlar, sizler menen urmattуу ага инилер. Бүгүн адам жашоосундагы аба менен суудай зарыл болгон өзүн өнүктүрүү боюнча сүйлөшөбүз. Өзүн өзү өнүктүрүү. Өзүн өзү өнүктүрүү бул эмне дегени? Өзүн өзү өнүктүрүү дегени бул ар тараптан, мисалы үчүн социалдык жактан. Социалдык деген бул коомдук жактан, моралдык жактан, моралдык дегени бул демек ички жан дүнүйө ошол жактан, материалдык жактан, акча жагынан, мисалы үчүн жана башка бардык тараптардан, билим жагынан өнүктүрүү, өзүн алдыга өстүрүү, алдыга жылдыруу, бул өзүн өзү өнүктүрүү деп коет да, өзүн өзү өнүктүрүү дейт. Бул чындыгында аба менен суу адамга кандай зарыл болсо, ошондой зарыл. Бирок тилекке каршы биз бүгүнкү күндө буну түшүнүп жеттикпи, жетпедикпи? Бирок кээ бир өлкөлөрдө бул өзүн өзү өнүктүрүү деген предмет катары кирип калат. Кээ бир өлкөлөрдө предмет катары кирет да, бул уже өзүн өзү өнүктүрүү деген предмет катары болуп калган. Тилекке каршы бизде жок. Бул жакында эле пайда болгон предмет 1990-жылдары пайда болгон. Өнүккөн мамлекеттерди алып карай турган болсок, өнүккөн мамлекеттердин элдери өнүккөн. Өнүкпөгөн мамлекеттердин элдери өнүккөн эмес да. Элдери өздөрү өнүккөн эмес. Качан демек адам өзү өнүгө турган болсо, жеке личность өнүгө турган болсо, мисалы үчүн адам, жеке киши өнүккөндө ошондо мамлекет өнүгөт. Эгерде жеке адамдар, коомчулуктун мүчөлөрү адамдар өнүкпөй турган болсо, анда мамлекет дагы өнүкпөйт. Демек өнүккөн мамлекеттерди ким өнүктүрөт дей турган болсок, ким өнүктүрөт? Ошол өнүккөн мамлекеттерди демек өнүккөн адамдар өнүктүрөт. Түшүндүкпү? Өнүккөн, өскөн, өзүн өнүктүргөн адамдар, мындайча айтканда өнүктүрөт. Эми азыр биз сиздер менен баягы япондордун өзүн өнүктүрүү боюнча техникасы бар. Мына ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Япондор кантип өздөрүн өнүктүргөн да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө белгилүү бир термин бар. Буну икигай деп коет. Икигай. Кагазга жазабыз туугандар. Икигай деп жазабыз. Икигай деп жазабыз мына. Икигай дегени буну сөзмө-сөз ала турган болсок, икигай деген бул тагдыр деген сөз. Тагдыр же болбосом чекеге жазылган нерсе да, мындайча айтканда чекеге жазылган нерсе. Мен муну чекеңе жазылган багыт деп котордум. Чекеңе жазылган багыт. Демек биринчи адам өзүн өнүктүрүү үчүн япондар айтат, эмне кылыш керек десе, бул адам өзүнүн икигайын табыш керек дейт. Икигай деген эмне дей турган болсок, биз айттык, чекеңе жазылган багыт. Направление. Чекеңе жазылган багыт. Ошол Кудай Таала мындайча айтканда сага кандай багытта өзгөчөлүк берген, сага кандай багытта жөндөм берген, мына ошону табуу, бул эмне дейт муну? Икигай. Кимде кандай жөндөм бар, мына ошону табуу, бул икигай болуп саналат. Мисалы үчүн, икигай дегени дагы бирөөдү билимден шыгы бар. Мисалы, бирөөнүн билимден шыгы бар, билим тармагынан, бирөөнүн болсо, мисалы үчүн курулуш тармагында шыгы бар. Бирөөнүн дагы дыйканчылык тарабынан, мисалы үчүн дыйканчылык тармагында шыгы бар. Демек, бул ошол кайсыл адамдын миссиясы кандай? Адам ошону табыш керек дейт. Түшүңүздөрбү? Адам өзүнүн жашоодогу миссиясы, мындайча айтканда япондор айтат, Кудай Таала адамды жер бетине, ар бир адамды миссия менен жөнөтөт дейт. Түшүндүкпү? Миссия менен жөнөтөт. Мисалы үчүн, балким Кудай, мисалы үчүн Аладдинди элге билим бер деп жөнөткөн да. Мисалы үчүн, билим ал, сенин өзгөчөлүгүң билим тарабында. Сен окуйсуң жана окутасың деп, мисалы үчүн, мен чекеме жазган. Балким сиздин чекеңизге мисалы үчүн эмени жазган?
техника менен алектенүүнү жазган. Мисалы үчүн сиз техникадан аябай жакшы түшүнөсүз, техниканы билесиз. Же болбосо кыздар отурат көбүнчөсү. Мисалы үчүн кыздарга балким тигүүчүлүктү мисалы үчүн берип койгон, тигүүчүлүктөн аябай жакшы. Демек, бул ошол миссияда адамдын миссиясы. Икигай деген бул адамдын миссиясы. Кайсыл тармакта кандай жөндөмүңүз бар, ошону аныктоо. Демек, биринчи адам өсүш үчүн де икигайын табыш керек дейт. Өзүнүн икигай деген чекеге жазылган багытын, маңдайына жазылган багытын таап туруп, ошол тармакта эмне кылыш керек дейт? Адам өсүш керек дейт. Адам өсүш керек дейт. Мисалы, эми караңыздар, эми адам өзүнүн икигайын тапкандан кийин ар бир адам өзүнүн сүйүктүү иши мындайча айтканда, ар бир адам өзү сүйүктүү ишин тапкандан кийин ошону менен алектениш керек. Демек, алектенүү, сүйүктүү ишиң менен алектенүү бул ага эмне берет? Өзүн бактылуу сезүүнү берет, бактылуулук берет. Андан кийин астына караңыздар. Аз дагы кенен түшүндүрөм. Икигай дегенден кийин стрелканы астына чийип, астына бактылуулук деп жазыңыздар. Бактылуулук, икигай. Демек, мисалы үчүн адам өзүнүн икигайын чекеге жазылган багытын, миссиясын таба турган болсо дейт. Мисалы үчүн мен өзүм ойлойм, мен өзүмдүн икигайым тапкамын да. Мисалы үчүн мен өзүм, эгерде мен билим жаатында алектене турган болсом, мен андан рахат алам. Мисалы үчүн кээде мени бирөөлөр көрүп туруп таң калат да. Мисалы үчүн сен кантип эле ушундай отуруп эртеден кечке китеп жазасың, зерикпейсиң, кантип эле тиги башың оорубай сабак бересиң дейт да. Мен ошол нерседен тескерисинче мен сабак бергенден, китеп жазганымдан мен эмне алам? Рахат алам. Мен өзүмдү бактылуу сезем. Да. Эми сиздин дагы өзүңүздүн икигайыңыз бар. Чекеңизге жазылган багытыңыз, миссияңыз бар. Мисалы үчүн адам эң биринчи ошону табыш керек. Тилекке каршы бизде көп адамдар өзүнүн икигайы менен алектенбейт. Чекесине жазылган багыт менен алектенбейт. Мисалы үчүн аябай сонун мээси бар, аябай сонун мээси иштейт, сонун билим тармагындагы адам, бирок мисалы үчүн кара жумуш менен алектенип жүрөт. Же болбосо техникадан аябай жөндөмү бар, дагы башка эле бир тармакка кирип алган. Мисалы үчүн дыйканчылык менен алектенип жүрөт. Демек, качан адам эме кылат десе, качан өзүнү бактылуу сезет, качан өсөт, качан улам эле өскүсү келе берет, тырышкысы келе берет, качан өзүнүн икигайын таба турган болсо дейт. Ошондо өзүн бактылуу сезет дейт. Андан кийин эми өзүнүн бактылуу сезди. Мисалы үчүн адам өзүнүн баягы жөндөмүн тапты да, өзүнүн сүйкүмдүү ишин тапты, өзүнүн сүйүктүү ишин тапкандан кийин эмне болот десе, өзүн бактылуу сезет, ага жагат иши, өзүн бактылуу сезет. Эми өзүнү бактылуу сезген эмне берет десе, бул кандай пайда берет десе, өмүрдү узартат дейт. Түшүндүңүзбү? Өмүрдү узартат. Сүйүктүү иш менен алектенген эмне кылат экен? Өмүрдү узартат дейт. Мына демек биринчи икигай болду, Андан кийин өзүнү бактылуу сезди. Андан кийин мисалы үчүн өмүрү узарат экен да. Бактылуу сезгенден кийин өзүнүн өмүрү узарат. Түшүндүңүзбү? Тилекке каршы мен могу жерде көпчүлүгүңүздөрдү тааныбаймын. Эгерде мен балким тааныганымда, сиздердин кандай жөндөмүңүздөр бар экенин билип туруп, мен айтып берет элем да, сенин икигайың, сенин миссияң, сенин жөндөмүң мына тармакта бар. Сен ушул тармак менен алектенсең, туура эмес түшүп алгансың деп айтат элем да.